Маданият улутубуздун өнөр чыгармачылыгын камтыган руханий терең түшүнүк. Өлкө президенттигине талапкер Имамидин Ташов эл арасындагы таланттарды чоң сахнага алып чыгуу, калың журтка таанытуу жана аларга стимул берүү максатын көздөгөн эл ырчысы долбоорун да колдоого алган. Долбоор 2 жылга созулуп, 9 сезондон турган. Ар бир сезон сайын жеңүүчүлөргө 50 000 сомдон акчалай сыйлык берилген. Көп кишилерге кайрылып көрдүк чынында. Маданият министрине кайрылдык, жеке ишкерлерге кайрылдык. Бирок ушул атактуу болуп чыккан ырчыларга жардам бергиси келет экен, бирок жаңы чыгып келаткандарга баягы эч ким көңүл бурбайт экен да. Ошол учурда Маданият министрлигине 2-3 жолу кат менен кайрылдык, макул болушкан жок. Анан ушул жеке ишкер болчу, азыркы учурда президенттикке талапкер Имамидин Ташов өзү кабыл алып, эч бир жерге кайрылбагыла, мен өзүм жардам берем деп, ушул таланттуулар, чыныгы таланттуулар чыксын, калыс өтсүн деп, ошол учурда ошо өзүнүн атынан Porsche Cayenne деген джип үлгүсүндөгү автоунааны баш байгеге коюп берген болчу. Андан тышкары ар бир сезон сайын жеңүүчүгө 50 000 сомдон байгесин да коюп берип келген да. Сынактын финалы улуттук филармонияда өтүп, ошол учурдагы маданият министри Азамат Жаманкулов сынактын башкы демөө өрчүсү Имамидин Ташовго маданиятка кошкон салым үчүн ыраазычылык баракчасын тапшырган. Билесиздер, кыргыз эли дүйнөнү купюрабыз менен, технологиябыз менен, балким тилибиз менен багындыра албайбыз. Кыргыз дүйнөнү же маданияты менен багынтат, же тарыхы менен багынтат. Ошол маданият тармагында, маданият жаатында ушундай биздин уул кыздар чыгып атса, кантип көмөктөш, кандай жардам бербейбиз? Музыка жаатында баягы өзүнүн атайын билим албаса дагы, бирок ошондой таланты бар, ички таланты бар элдин арасында абдан көптөгөн биздин таланттуу балдарыбыз, кыздарыбыз жүрөт. Ошолорду баарын чыгарууда биз кандайдыр бир системалык жумуш алып барыш керекпиз. Мына ошонун баягы жыйынтык катары бир долбоор катары, мынакей эл ырчысы деген долбоор бүгүнкү күндө өтүп атат. Мен ойлойм, мындай долбоорлорду биз колдош керекпиз деп. 8 финалист маданиятка эмгеги сиңген калыстардын сынынан өтүп, натыйжада Дамирбек Арстанбеков жеңишке жетип, баш байгеге коюлган унаанын ээси болду. Мен жана башында айттым эле, бардыгыбыздын эле купулубуз толду окшойт, акыйкат эле болду окшойт, Мен ойлоймун. Porsche Cayenne бизде көп, эл ырчысы бүт элек. Дагы бир жолу куттуктайм. Калыстар тобуна чоң рахмат. Өзгөчө ыраазычылыгымды Кания Жыргалбековго жана ошондой эле Имамидин Ташов байгебизге ыраазычылыгымды билдирем. Экинчи курсумда катышкам бул сынакка. Ага чейин көп эле ырдей албайсың, эле кыйкырып бересиң анан деген сөздөр болчу да. Бул эмеге катышып, ошо сынакка катышып, баш байгени алгандан кийин, сонун ырдайт турбайсың, жакшы ырдайт турбайсың деп, өзүмө дагы ишеним пайда болду. Дагы ошо кийинки конкурстарга катышам деген, чет жакка чыгам деген чоң мага мотивация болду да. Дал ушул сынактан соң өзүнө болгон ишеними артып, Дамир Арстанбеков Казакстандын Алматы шаарындагы музыкалык конкурска да катышып, ал жактан да финалга чейин жеткен. Өзүм Алматыдан келатканда, кыргыздын флагын ошо чек аранын ортосуна коюп тур да. Ошол жерден көрүп, өзүнүн эмгеги менен өзүнүн чөнтөгүнүн акчасын чыгарып койгон да. Ошол жерден көрүп, бул адам патриот экенин билгем. Кыргыз сахнасына чыныгы таланттарды алып келүү максатын көздөгөн долбоор максатына жетти деп айтууга болот. Сынактын автору Кания Жыргалбеков Ташовдун буга чейин жасаган иштерине токтолуп, өлкө президенти болууга татыктуу инсан деген пикирин билдирди. Эми бул инсан баягы бир гана маданиятты эмес, өзүңүздөр билесиздер, ушул карапайым элге дагы өтө көп жардам берген талапкерлердин бири. Тактап айтканда, азыр көп талапкерлер бар да, арасынан эң татыктуулардын катарына кирет деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде, бул инсан кылган иштерди мен карап көрсөм, анча-мынча президенттер деле кыла элек экен да. Анткени бул өзүнүн атынан кылып атат. Ошол эле раматылык досум Улан Эгизбаевдин көзү өтүп кеткени, ушу мамлекеттен бир киши басып барбай турган учурда, ушу Имамидин Ташов чындык үчүн деп көзү өтүп кетти деп, ошо Улан Эгизбаев досума дагы өзүнүн атынан ошо квартира берген. Бул кишидей баягы мамлекетке кызмат кылгандар акыркы учурларда жок. Ошол себептен бул киши мамлекетке барбай жатып ушундай иштерди кыла турган болсо, мамлекетке барса чоң өзгөрүүлөр болот.
анан дагы бул киши өзү таза киши, буга чейин саясатка аралашпаган киши. Президенттикке талапкер Имамидин Ташев ушул күнгө чейин бир гана маданият эмес, мамлекетке өзүнүн атынан 700 орундуу мектеп салып берип, кыргыз-казак чек арасына, Балыкчы, Ош, Жалал ат облусунун киребешине желек орноткон. Кыргыз армиясынын өзүнүн атынан каржылап, 30дан ашык муктаж үй бүлөгө батир берген жана 1000ден ашык үй бүлөнү тамак-аш, азык-тулук менен камсыздап келет. Ким эмне кылат деп эмес, кылган ишине карап добуш берчү мезгил келди. Талапкерлер көп, кооз сөздөр көп. Бирок эли, жери үчүн ушул күнгө чейин кызмат кылган бир гана Имамидин Ташев. Сөздөргө ишенип келгенибиз жетет. Эми кылган ишине карап чечим кылабыз. Номер 5. Бүгүнкү кадам, эртеңки тарых.